Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын катталуучулары, кымбаттуу угармандарым. Бүгүн сиз бул видеону кокусунан эле ачып алган жоксуз. Балким жүрөгүңүздө бир аз тынчсыздануу бардыр. А балким сиз бир нерсени издеп жүрөсүз. Жооппу, демби же жөн гана түшүнүк. Бул дүйнөдө ар бир адамдын өз тарыхы бар демекчи, кээ бир адамдар сыртынан күлүп жүргөнү менен ичиндеги күрөштү эч ким көрбөйт. Ал эми кээ бирөөлөр болсо үн катпай эле эң оор сыноолордон өтүп жатышат. Эгер сиз азыр ушул видеону көрүп отурсаңыз, демек сиз жалгыз эмессиз. Бүгүн биз бирге сүйлөшөбүз. Бул жөн гана сөз эмес, бул жүрөктөн чыккан ойлор. Жөн гана угуп коюңуз. Балким бул сөздөр сизге дал азыр керек болуп жаткандыр. Биринчи бөлүк — жашоо бул белек. Жашоо канчалык жөнөкөй угулат, туурабы? Бирок ошол жөнөкөй сөздүн ичинде бүтүндөй бир аалам жашайт. Ар бир дем алуу бул белек. Ар бир жаңы күн бул жаңы мүмкүнчүлүк. Бирок биз көп учурда муну сезбейбиз. Эртең менен ойгонгондо телефонубузду карайбыз. Ким жазды, ким лайк басты деп ойлойбуз. Бирок бир да жолу мен тирүүмүн, бул чоң бакыт деп ойлобойбуз. Эмне үчүн? Анткени адам көнүп калат. Жакшылыкка да, жамандыкка да. Бирок ойлонуп көрүңүзчү. Бир күнү сизде убакыт аз калса эмне кылмаксыз? Кимге чалмаксыз? Кимге мен сени жакшы көрөм деп айтмаксыз? Кайсыл кыялдарыңызды ишке ашырууга шашылмаксыз? Дал ошол нерселер сиз үчүн чыныгы маанилүү нерселер. Жашоо бул күтүп отура турган нерсе эмес. Ал азыр болуп жатат, дал ушул секундта. Ошондуктан ар бир көз ирмемди баалай билели. Анда эмесе экинчи бөлүктү баштасак. Экинчи бөлүк — эмне үчүн адам өз жолун жоготот? Кээде биз өзүбүздү жоготуп алабыз. Башкалардын жашоосун карап, эмнеге менде андай жок, эмнеге мен артта калдым деген суроолорду ойлоп жашайбыз. Социалдык тармактар бизге идеалдуу жашоону көрсөтөт. Бирок ал толук чындык эмес да. Ал жерде адамдар өздөрүнүн эң жакшы учурларын гана көрсөтүшөт. Ал эми сен өз жашооңдун баардык күндөрүн билесиң. Ошондуктан салыштыруу бул эң чоң ката болуп эсептелинет. Сен башкалардын башы эмес, өзүңдүн башталышындасың. Кээ бир гүлдөр жазында ачылат, а кээ бир гүлдөр болсо жайында ачылат. Айрымдары күздө. Бирок алардын баары өз убагында сулуу көрүнөт. Сен да ошондойсуң. Өз убагың келет. Жөн гана шашпа, жолуңдан кайтпа. Эми үчүнчү бөлүмгө токтолсок, бул бөлүмдө кыйынчылыктын чыныгы мааниси. Кыйынчылык. Бул сөздү укканда көпчүлүк коркот. Бирок кыйынчылык бул жаза эмес. Кыйынчылык бул сабак. Эгер жашоо сени сынап жатса, демек сен өсүп жатасың. Темирди ысытпай аны бекем кылууга болбойт да, туурабы? Адам да ошондой. Кыйынчылыксыз анда күч топтолбойт. Кээде сен кулайсың, кээде ыйлайсың, кээде эч ким түшүнбөгөндөй сезилет. Бирок ошол учурлар сени чыныгы адам кылат. Эң күчтүү адамдар эң көп сыноодон өткөн адамдар болуп саналат. Ошондуктан качпа, тур, алга бас, жай болсо да токтобо. Ал эми 4-чү бөлүмгө токтолсок, 4-чү бөлүм — ата-эненин баалуулугу.
Бир күнү сен чоңоёсуң, жашооң өзгөрөт. Бирок бир нерсе өзгөрбөйт. Ал ата энеңдин сага болгон сүйүүсү, энең. Сен ооруп калганда уктабай чыккан түндөрүн эстеп көр. Атаң сен үчүн канча кыйынчылыкка чыдаганын ойлоп көр. Биз көп учурларда аларды кадимки нерсе катары кабыл алабыз. Бирок бир күнү алар жок болгондо ошондо гана баалай баштайбыз. Бирок анда өтө кеч болуп калат. Ошондуктан бүгүн, азыр телефонуңду алып ата энеңе чал. Рахмат деп айт. Мен сизди жакшы көрөм деп айт. Бул сөздөр алар үчүн дүйнөдөн да кымбат. Эми 5 бөлүмгө кайрылсак, бул кыял жана максат. Сенде кыял барбы? Чын жүрөктөн каалаган нерсең барбы? Эгер бар болсо, аны таштаба. Көп адамдар кыялын жолдо калтырат. Анткени коркушат. Бирок коркуу бул токтотуучу белги эмес. Бул текшерүү. Чыныгы каалооң барбы же жокпу деген. Эгер сен бир нерсени чын кааласаң, анда жол табасың. Жол табылбаса, өзүң жасайсың. Эсиңде болсун. Жай жүргөн артта калган эмес, токтоп калган артта калган. Ошондуктан дайыма кыймылда бол, максатыңа жетесиң. Эми 6 бөлүмгө кайрылсак, 6 бөлүм бакыттын чыныгы, мааниси. Бакыт деген эмне? Бул суроого ар ким ар кандай жооп берет. Бирөө акча дейт, бирөө болсо атак, даңк дейт. Бирок чыныгы бакыт бул жүрөктүн тынчтыгы, тынчтык болот. Ички тынчтык, кечинде тынч уктоо, эртең менен үмүт менен ойгонуу, жакын адамдарыңдын аман болушу, кээде эң чоң бакыт эч кандай жамандык болбогону. Ошону түшүнгөн адам гана чыныгы бактылуу адам. 7 бөлүмгө кайрылсак, анда өзүңө ишенүү. Азыр сен чарчап турган болушуң мүмкүн. Балким эч нерсе болбой жаткандай сезилип жаткандыр. Бирок бул акыркы чекит эмес. Бул убактылуу абал. Сен буга чейин да көп нерсени жеңгенсиң. Дагы жеңесиң. Жөн гана өзүңө ишен. Эгер эч ким ишенбесе, анда өзүң ишен. Биринчи кадам сенден башталат. Жыйынтыгында эмне айтмакчымын? Урматтуу угармандарым, жашоо идеалдуу эмес, бирок жашоо өтө баалуу. Ар бир көз ирмем кайталангыс. Ошондуктан таарынба, кечир, сүй, негатив болбо, аракеттен, күтпө, башта. Бир күнү сен артка карап, мен багынган жокмун деп сыймыктанасың. Жана дал ошол күнү сенин жеңишиң болот. Эгер бул видео жүрөгүңүзгө жаккан болсо, 1 мүнөт токтоп ойлонуп көрүңүз. Жашооңузда эмнени өзгөрткүңүз келет? Комментарийге жазыңыз. Бул видеону жактырып башкалар менен бөлүшсөңүз, балким дагы бир адамга жардам береттир. Өзүңүздү баалаңыз, жашоону сүйүңүз. Кийинки жолугушууда жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Менин урматтуу, кадырман угуучуларым.